Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. 4-чү микрофон Камчыбек Жолдошбаевич 1 минут сизге. Урматтуу депутаттар, Аида Камчыбековна, угулуп атабы? Мен айтып кетейин деген мага көптөгөн каттар келип атат. Мына Кара Кечеде 14 фирма бар. Ошонун 3-өө араң иштеп, жанакы вскрышный работа деп коет, ошонун баарын ала албай атат да. А эми кыш мезгилинде 500-600 машина өшөргө турат. Мына жаңы губернатор барды Нарынга, ал чуркап ары бери жүрөт, мурунку губернатор болсо кетип калды. Аны нарындыктар кесмели, эттүү кесмеге да чакырбай калганда. Бүгүн элдер айтып атат. Мына кыш келатат. Кышында мына тону жокко, чокою жокко өзүм барам деп кылычын алып кыш келди. Нарында өзү кар жаап салат, 29-сунда берип атат. Ушул боюнча акимчиликтерде, райондун жанакы акимдеринде сырткары айыл өкмөттөр, директорлор иштесе жакшы болот эле. Ушуну бир көңүл буруп, жакшылап правительствого айтып койсоңуз, ушул чоң маселе болуп атат. Рахмат. Сөз депутат Момбеков Рыскелди Чыныбековичте. Рахмат, Аида Камчыбековна, урматтуу Алмазбек Акынжанович. Кыргызда башканы коюп Манасты айт деген сөз бар да. Оолу мен ошол ойдуңдан ой толгойн да. Кече улуттук 1 каналда 1 сааттык түз эфирден мамлекеттин Манаска болгон мамилеси деген теле берүү болду. Ага окумуштуулар катышты, манасчылар катышты, анан жогорку кеңеште мен катыштым. Бирок өкмөттөн бир да киши катышпай койду. Мына мамлекеттин Манас болгон мамилеси. Мына ушул передачада өкмөттүн дарагына аябай ачуусундар айтылды. Эмне үчүн Манас эпосы боюнча мыйзамды өкмөт аткарбай жатат деп. 2011-жылы бул мыйзам жарыкка чыккан, 2012-жылы ошол кезде өкмөт башы Өмүрбек Токтогулович тарабынан 5 жылдык улуттук программа кабыл алынып, ошонун 5% да ишке ашпаптыр. 5%. Анда мыйзамды эмнеге чыгардык? Биз Манасты коргой албай жатпайбызбы? Деги эле дени сак өлкөдө, деңиз улуттук мурасты мыйзам менен коргобойт, улуттук мурасты ыйман менен коргойт. Манас атабыз кыргыз элин жерин эч кандай уставы жок, уруксат жок эле сактап келбеди беле. Эми биз ушуну мыйзам менен коргой атабыз. Манас деген арак чыгып атат. Ал Кристалл деген завод экен. 4 жолу талкуу болуп өкмөт токтото албайт. Ал эрешкенсип эми Бакай Аккола деген арактарды чыгаратыптыр. Эртең каныкеден кайнак чыгарат. Ушинтип отурушубуз керекпи? Манасты биз коргошубуз керекпи? Экинчи маселенин дагы өзөгү бар деп эсептейм. Кыргызга таанымал эмес, кыргызды тааныткан Сүймөнкул Чокморов деген СССРдин эл артиси бар. Аны Маданият министрлиги билеби же көзүнө илеби мен билбейт экен. Бирок бул өкмөттүк иш-чара болуш керек, ошон 80 жылдык мааракеси. Өкмөт өчөшкөнсүп Маданият министрлигине өткөрүп койсо, Маданият министрлиги департамент кинематограф өткөрүп коюптур. Ушундай кишинин деңгээлин департаментке түшүрөсүзбү? Мына эртең ошонун тоюна Орусиядан Аринбасарова келатыптыр. Асанали Ашимовду чакыраттыр. Али Хамраевди чакыраттыр. Анан ошо коноктор келсе кошто мамлекеттен. Анан департамент өткөрсө, мамлекетке, өкмөткө уятпы? Уят, анан бир дагы сом акча каралбаптыр. 80 жылдык бареке Сүймөнкул Чокморовго. Мен өкмөткө Аида Камчыбековна өкүргүм да келбей калды, өтүнгүм деле келбей калды, өтпөй деле калды ош керек. Андыктан мен урматтуу президентибизге кайрылам. Эгер Кыргыздын өңү Сүймөнкулдун өңүндөй деген сөздүн төркүнү төгүн болбосо, анда урматтуу президентибиз өздүк фондуңуздан жанагы Сүймөнкулдун өзүнүн сүрөтү чапталган түшкөн жашыл кагаз бар. Ошодон бир пачка берип койгула. Ушул улуу агабыздын урматтап, ушул уят болбой конокторго, коштолорго өткөрүп алайык. Ал тарыхта татыктуу киши. Ушуну айтып коеюн дедим. Рахмат. Сөз депутат Никитенко Наталья Владимировнада. Рахмат. Уважаемые коллеги, в последнее время действительно нужно отметить, что разрыв между доходами людей, между богатыми и бедными в нашей стране, он существенно увеличивается. Доступ к социальным услугам, он также не одинаков, не соответствует конституционным нормам о равном доступе. В год, объявленный годом развития регионов, в 21 веке, когда мы говорим о цифровизации, о переходе на новые информационные технологии, есть села в Кыргызстане, где нет не только чистой воды, дорог, нет даже электричества. Я приведу только один пример, таких сел несколько, но я говорю, например, о селе Джазагичу Джалабадской области. И это в 21 веке, в год развития регионов, хочу отметить. Уважаемые коллеги, я думаю, что правительству нужно перестать работать в формате пожарной команды,
Когда случается, например, приграничные конфликты, мы выясняем, что несмотря на закон о приграничных селах, как об особой территории, социальные пособия там не увеличены, не выплачиваются, нет льгот, которые бы привлекали и оставляли людей на местах. Когда случается какая-то катастрофа или катаклизма, мы обнаруживаем, что не работают программы по социальному выравниванию, поддержке уязвимых слоев населения. Не лучшей ситуации в городе Бишкек. Вчера я говорила об антикризисном плане для образования. Но проблемы есть и в других сферах, например, здравоохранение. Вчера меня возмутило выступление на обсуждении со стороны некоторых видных наших врачей, представителей Министерства здравоохранения о том, что должны быть переведены на самофинансирование несколько клиник. В частности, это Центр хирургии сердца, Национальный центр хирургии и так далее. Как мы можем говорить о переводе на самофинансирование Центра хирургии, когда поступают экстренные больные со всей страны, из отдаленных регионов, люди, которые социально не защищены? При переводе на самофинансирование все будут оплачивать. Чем будет отличаться государственный национальный центр от частного? Врачи апеллируют тем, что нужны деньги на развитие. Но извините, частная медицина развивается. Сегодня обеспеченные люди обучают детей в частных школах и пользуются услугами частных центров. А как мы будем помогать большому количеству и очень большому количеству наших граждан, которые не имеют таких доходов? Где социальная политика государства? Я считаю, что необходимо правительству, во-первых, очень серьезно рассмотреть этот вопрос о переводе на самофинансирование. Я считаю, что это вопрос непроработанный, требует широкого общественного обсуждения. Он представляет угрозу для самых уязвимых слоев населения. Он не соответствует конституционной норме о социальном государстве. Также предлагаю профильному комитету обратить внимание на этот вопрос. И еще, по году развития регионов, заканчивается 2019 год. От декларации о том, что мы помогаем дотационным регионам, надо переходить к действиям. Предлагаю провести правительственный день и услышать, что на самом деле было сделано для регионов, созданы ли были точки роста, какие программы существуют. Сөз депутат Келдибаев Сагындык Кашыралиевичте. Рахмат, Айда Камчыбековна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, Алмазбек Акунжанович. Мен бүгүн көтөрө турган маселе бул биздин мигранттар боюнча. Ачыгын айтканда бүгүнкү күндө бизде өкмөт мигранттар менен жакшы иш алып барбай атат десек болот. Себеби мен бул маселени 25 апрелде да көтөргөм. Ошол күнү биздин премьер-министрибиз айткан болчу. Мен бул маселени 30 апрелде Россия тараптын премьер-министри менен жолугуп талкуулайбыз деген. Андан бери бүгүн мына 5 ай убакыт өттү, эч кандай жыйынтык жок. Бүгүнкү күндө бизде биздин бул мигранттарыбыз, буларды биз инвестор десек дагы болот. Акча которуудан аябай кыйналып атышат. Азыркы күндө айына $500, өзү менен алып келүүгө 300 000 рубль кылып койгон. Бул деген аябай аз. Биз ЭСК мүчө болгондон кийин бизге эч кандай чөктөө болбош керек болчу. Эмне себептен башка ЭСтин мүчөлөрүнө чектөө жок? Эмнеге Белоруссияга жок? Эмнеге Казакстанга жок? Эмнеге Арменияга жок? Эмне себептен именно бизге Кыргызстанга чектөө коюп атат? Ушул боюнча Россия тарап ушинтип койду деп отура бербестен, буну сүйлөшүп, бунун бир жолун табыш керек. Мына 5 айдын ичинде мага премьер-министрдин катында айтып атат, биздин 30 000, 40 000 айлык алган мигранттарыбызга бунун таасири тийбейт деп. Мына 5 айдын ичинде $200 миллион аз келди быйыл. Мына ушул таасири. Таасири тийбейт эмес, таасири тийип атат. Азыр дагы көрөбүз жылдын акырына чейин дагы канча разница берет экен. Биз мигранттарыбызды мигрант дебей, өзүбүздү инвестор катары аларды кабыл алышыбыз керек. Алар бүгүнкү күндө бизге канчалаган $миллиард которуп, биздин Кыргызстаныбыздын экономикасына чоң салымын кошуп атышат. Ошондуктан менин өкмөткө сунушум, биз өзүбүздүн мигранттарды инвестор катары кабыл алып, аларга тапкан акчаларын Кыргызстанга экономикасына салганга биз бир шарт түзүп беришибиз керек. Аларды биз куру эле колдобостон, реалдуу түрдө бардык тараптан колдобосок болбойт. Ошондуктан айтып барыңыз премьер-министрибизге бул боюнча жакшы иш алып барып, сүйлөшүп маселелерди чечсин. Рахмат чоң.
Сөз Өмірқұлов Иса Шешенқұловичте. Рахмат, Айда Камчыбековна, урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөттүн өкүлү. Эки маселеге көңүл бөлүп кетейин деп атам. Ушул биринчи маселе бул жол эрежесин бузгандардын айыппулу боюнча. Бул маселени мен көтөрдүм эле буга чейин 1-2 ай мурун. Андан бери өкмөт айтып атат, бирок жылыш жок болуп атат. Ошол айыппулдардын көлөмү боюнча бүгүнкү күндө эми салыштырмалуу, албетте эми бул мыйзамды учурунда биз өзүбүз кабыл алганбыз, бирок эмоцияга берилип, ошол кездеги көп жол кырсыктар, жалпы жол эрежесин бузгандардын саны көбөйүп келген. Бүгүн болсо ошол салынып аткан айыппулдардын көлөмү действительно көбүрөөк болуп атат да. Салыштырмалуу көп ошол штрафтардын көпчүлүгү 3000 сомдун тегерегинде боло турган болсо, мына бүгүн прожиточный минимум 5000 сомго жетпейт. Бүгүн көп кишилер ошондой социалдык жардам алышат. Анын арасында пенсионерлер бар, анын арасында бюджетниктер бар. Орто айлык бүгүнкү күндө, мисалы үчүн Бишкек шаарда 14-15 сомдун тегерегинде. Мына ушуларга действительно кыйын болуп атат да, оорураак болуп атат. Ошол менен бирге бүгүнкү күндө мен ойлойм, тартипке түшүп калдык. Жалпы шаар боюнча автоунаа айдагандар баары тең сезип калды. Эми мына азыр угуп атабыз, өкмөт ушул экинчи фазасын тендер өткөзүп, ошол безопасный городдун экинчи фазасы иштей турган болуп атат. Ал иштей турган болсо дагы кошумча бир топ жол кесилиштери кирет. Штрафтардын саны көбөйөт. Ошого байланыштуу мен өкмөткө дагы жолу кайрат элем, мыкчамыраак сунуш киргизип, ушул көлөмүн асайтуу боюнча. Мен ойлойм, таасир берет. Ар бир айдоочу үчүн, автоунаа айдоочу үчүн жанагындай штрафтарды сөдаки оорураак болуп калып атат. Ошого көңүл бөлүп коеюн деп атам. Экинчи маселе, өткөн жумада Жалал Абад шаардык кеңештин депутаттарын кабыл алдым эле. Ошол жерде депутаттардын көтөргөн маселеси бул аэропорттун жанагы шаардын ортосунда жайгашуусу боюнча. Мына бүгүнкү күндө ал аэропорттун тегерегине 2 километр радиуста көп кабаттуу үй салууга, имарат салууга тыюу салынган экен. Эми учурунда шаардын четинде салынса керек, бирок азыр эми элдин саны көбөйүп атат. Кудайга шүгүр. Биздин эми бизнестагы, экономикабыз да көтөрүлүп атат. Ошол жердеги жердин тарын жакшы билебиз. Баягы көп этаждуу имараттарды куруш керек болуп атат, мектептерди куруш керек болуп атат, бала бакчаларды куруш керек болуп атат. Дагы бир топ социалдык объектилерди, ошон үчүн ушул шаардан чыгаруу маселесин карап көрүп, ушуну чечүүңүздөрдү мен талап кылат элем. Рахмат. Сөз Конушбаев Тынчтыкбек Кадырбековичте. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Алмазбек Акунжанович, менин көтөрүп турган бир эки маселем бар. Биринчиден, ушул жакында өзүңүздөр билесиздер, бу жерден 2-3 жолу көтөрүлгөн маселе Суусамыр өрөөнүндө каардын астында калган арпа боюнча эч кандай жыйынтык жок азыр күнгө чейинчи. Эч кандай мындай комиссияда иштеп, жыйынтыгын алып келип, элдерге мындай компенсация болду, болгон жокпу, ушул боюнча мага жооп берип коюңуздарчы. Элдер күндө кайрылып атышат. Ушул абал ушул бойдон калды. Жок дегенде бул жол расходтарын жанакы ар кандай кеткен чыгымдарын жапканга компенсация кылып бериш керек да. Экинчи маселем, өзүңүздөргө белгилүү, мынакей жерлерде, ар кайсы мектептерде мыйзамсыз түрдө акча каражатын чогултуу боюнча билесиздер. Ар кандай каражаттарды чогултушат да. Тазалык боюнча, охрана боюнча, жардамчы мугалимдерге, китепке. Менин адресиме 150 ата-энеден арыз келди да. Воен Антоновкада жакында чуулгандуу нерсе болду. Мектептин директори балдардан мыйзамсыз акча чогултат. Алардын баарын тең эгерде мынакей мен бу жерден жазып айтып берейинчи, гимназияга, ушул гимназияда келечек деген фондсуна 100 сомдон айына алат экен. Воен Антоновка боюнча айтып атам да. Андан тышкары булар окуучулар келгенде мектепке кириш үчүн 500 сомдон алат экен. 500 сомдон албаса алар аны киргизбейт мектепке. Кошумча сабак үчүн 344 сом алат экен.
Андан тышкары кошумча сабактын ар бир китеби үчүн 200 сомдон алышат экен. Пол жууганга жылына 560 сом чогултат экен. Башталгыч класстын окуучуларынын ысык тамагына 150 сомдон чогултат экен. Жаңы жылдың майрамга ар бир окуучудан 130 сомдон чогултат экен. Окуучунун окуган тууралуу справка алыш үчүн жөнөкөй эле бала окуп атат деген 10 сомдон чогултат экен. Ал эми ажаткананы ремонттойбуз деп дагы 100 сомдон чогултат экен. Эми бул эмне деген шундук эми ар бир баскан турган жеринен акча алат. Бул аякта өзүнчө эле коррупция кылып башкан го дейм. Ушул үчүн сизден сураныч, ушул Баян Антоновка боюнча менде арыздар турат. Мектептин директору боюнча барып текшерүү жүргүзүп, кандай жыйынтык болду, мага жооп бериңиздер. Бул болбойт. Ата-энелерди кыйнап, өзгөчө жакыр турмуштагы жашаган ата-энелерге өтө кыйын кырдаал келет. Бир 5 баласы окуса, 5 баласына ушунча каражат кетсе, ал кантип үй бүлөсүн багат? Кат жүзүндө мага жыйынтык берип койсоңуздар. Рахмат.